Саламатсыздарбы, Мату жалпы факт KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Мына өзүңүзгө белгилүү болгондой эле Россия Федерациясында хардкор уюм өткөргөн беттеште кыргыз мушкери Нурланбек уулу Марсель өзүнүн жарым гонорарын тажик мушкеринин апасынын даарылоосуна бөлүп берүүнү убада кылды эле. Биз азыр ушул Марсель менен байланышып көрөбүз. Ал Россияда болгондуктан биз телефон менен байланышып көрөбүз. Алло, көрүнүп атабы? Көрүндүмбү? Марсель, биринчиден жеңишиң менен куттуктайбыз. Ар дайым кыргыз элегин желбиретип жүрө бер. Алгач өзүңдү тааныштырып кетсең, кайсыл жактан болосуң? Мен өзүм Жалал Абад областынын Базар Коргон деген районунан болом. Москвага келгенде болуп калды. Бери Москвада эмгектенебиз. Ошол уюмдарда урушуп азыр контракт түзгөнбүз. Уюм өткөздүм. Бул ушул сен спорт чөйрөсүндө канчанчы жолу беттеш өткөрүшүң? Азыр 8-чи беттешим профессионалдык түрдө 8-чи беттеш. ММА боюнча. Анан бокс, грэплинг, башка нелерде көп. Чисто профессиональный беттеште. Ушул канча жолу жеңишке жеттиң? 8 жолу 8 победа болду да. Азаматсың. Эми азыр көрүүчүлөргө да кызык болуп атат. Ушул тажик мушкерине өзүңдүн гонорарың жарымысын бөлүп бердиң. Буга чейин ошол тажик мушкери менен сен тааныш белең же кандай? Ушуну бир токтоло кетсең кененирээк. Жок, ал менен вообще тааныш эмес элем. Мен наоборот кичине жанагындай болчумун. Менин весимде үчүн бири-бирибизге жанагындай конфликт бар эле да. Анан анын органын мен интернеттен көрдүм, өзүнүн инстаграмына койгон экен да. Апам ушундай жардам керек болуп атат деп. 1 сом болсо да жардам керек деп. Ошондуктан мен жатып бойдон чыгар бир күн калганда ойлондум. Ушуга жардам берейин депчи. Жардам реально жардам керек экен, значит жардам бериш керек деп. Ошентип ойлондум да. Ал сөздү айткандан кийин ошол мушкер менен жолугуп кандай бир сүйлөштүңбү? Азыр мамиле жакшы мушкер менен, өзү жакшы бала да. Өзү да чоң ареналарда урушуп жүргөн бала. Просто тагдырдын жазганы болуп, апасы катты ооруп калган экен. Биз более спортсмен үчүн спортсмендер бири-бирибизге поддержка берели деген ойдо. Жакшы эметтим. Ушул Россия өлкөсүндө спорт тармагынан башка да кандай жумуш менен алектенесиң? Мурда жумуш кылат элем, азыр акыркы жылдан бери 1 жыл болуп калды, жумуш кыла электим, только тренировкада. Каждый день залга барып. Азамат, балалык чагың ушу Кыргызстанда эле өттү беле? Балалык чагым Кыргызстанда эле өткөн, Жалал Абадтын өзүндө. Бул спорт чөйрөсүнө кандай түрткү болуп келип калышыңар? Спорт чөйрөсүнө баштаганыма 4 эле жыл болду. Келгениме. Айылда жанагындай кыргыз күрөшү ошол сыяктуу турнирлерде күрөшөт элем. Көп эмес, тренировка таза профессиональный спортко келгениме уже 3 жыл болду да. 3 жылдан бери спорттон. Ал эми азыр сен ушу беттешке чыгып атканда Кыргызстандын эле атынан чыгып атасың да? Кыргызстан деп чыгам. Баары деп Кыргызстан. Бул уюм менен канча жылга контракт түзүң эле? Бул уюм менен 3 жылга контракт түзүлдү. 3 жыл, 8 бой. Дагы көрөбүз да, дальшечи кандай гонорар берет, кандай төлөп берет, ошого карап. Дальше уш. Кечеги беттешиңде канча гонорар төлөп беришти? Ошонун канча пайызын бердиң? Гонорар секрет болсун деп организациядан өзү да айтат, гонорарды айтпагыла депчи. 50% бердим. 50% бөлүп бердиң уже? Уже бөлүп берген. Организация өзү эле нарактан бөлүп мен айткам, ошондон беришкен. Ал эми алдыдагы пландарың менен бөлүшө кетпейсиңби? Алдыда пландар жакын арада Америкага бой сүйлөшүп атабыз деди.
аны көрөбүз да жакын арада. Кудай кааласа ошол жактарга аракет бар. Россияга жаңы барганда эмне болуп эмгектенчү элең? Эмне болуп иштеп жүрүү, анан кантип машыгып калдың? Россияга жаңы келгенде повар болуп иштедим, грузчик болуп иштедим. А сен ушу спорт чөйрөсүнө келишиңе ким түрткү болду? Жакын саналаш тааныштардан. Спорт чөйрөсүнө өзүм кызыгат элем. Мурундан. Урушка жакшы элем, урушкум келип. Башында жанында ошол катары жүрдүм, кийин барып урушуп кеттим да. Профессиональный өтүп урушуп калдым. Дагы бир суроо. Ошол Россия өлкөсүндө дагы спорт менен машыккан кыргыз жигиттери барбы? Ошолор менен мамилеңер кандай? Кыргыздар өтө көп. Бири-бирибизге мамилебиз жакшы, бири-бирибизге поддержка беребиз. Алар турнирге түшүп калганда биз жардам беребиз, биз турнирге түшкөндө бизге жардам берет. Анда эмесе Марсель, сага ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым Кыргызстан желегин желбиретип, атың дүйнөгө тааныла берсин. Рахмат. Сизге каалайбыз. Жалпы мекендештерге салам айтып кой, Фактке YouTube каналынын атынан. Бардыңарга ассалам алейкум, кыргыз элим. Бири-бирибизди эч качан таштабайлы. Жардам керек болсо жардам берели. Кыргыз, өзбек, тажик бардыгыбыз мусулманбыз. Бөлүнбөйлү, урушпайлы. Ошо главный бардыгыбыз адамбыз, бири-бирибизге жардам берип, жакшы поддержкада жүрсөк жакшы да биз. Биякта еще эле биз бул жакта мигрантбыз, кыргыз, өзбек, тажик. Конечно, бири-бирибизге жардам беришsin.